Сизге келип кабар алгандар болдубу? Жоқ, анка болкон жоқ. Ал киякнашкин аккин өсүнке бибең анкени аябай усунка. Анка чуука коюңо кийкен башка эмеге окшопчу. Организмде эме бар экен да, чувствительность понижена экен. Болгону 30% чувствительность бар экен. Ошондо аябай кыскартыптыр бутун, анан тройничный нервный доо келтириптир да. Бир операциядан кийин давлениясы түшүп кетет, реанимацияда бир операциядан кийин плеврит болуп кетет. Киекке каршы Жооп беришпейт. Жоқ бербей койку. Бул жерде Назира Айтбекованын сүрөтү турат. Бул шоколад. Ушундай Назира Айтбековадай шоколаддар чыкса жаманбы? Операциясы эме майда чүйдө болуп отуруп 20-дан ашып кетти го. Бул абалга түшпөгөндө аябай кыйын бала болмок болчу. Пробивной бирдемени цель койсо ошондо жетет да. Ыраазы эмеспиз да бизчи. Элдер жашап жүрөт ушундай. Коопчулуктан. Биз Кудайга шүгүр дешибиз керек ар бир нерсегечи. Саламатсыздарбы, ардактуу достор. Кимде кимдин жата турган үйү, анан курсагы ток, ден соолугу чың болсо, бул эң бактылуу адам. Бирок ар бир нерсеге шүгүр кылууну билиш керек. Мына ушул тууралуу бүгүн Чолпонбек мырза менен бир ачык майк курууга келдик. Барыңыздарды көрүүгө чакырам. Ассаламу алейкум. Чолпонбек мырза, кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшы? Рахмат. Өтүп кеткен майраңыз менен айт. Бекер болсун. Айтты кандай тостуңуз? Жакшы маңайка кошкун, кокайка шүкүр. Сизге келип кабар алгандар болдубу? Жоқ, анка болкон жоқ. Бирок жөнөкөй күндөрү келишет. Ооба. Жакшы. Канча жаштасыз азыр? Мен 1992 жылдын 32 жашка боломун. 32 жаштасыз, э? Жакшы. Азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Киекке каршы акыркы учурда эч нерсе мененке алек болбой акан, анткени ден соолугума байланыштуу мага кыйын болуп акак. Физически каки, моральный каки, эмоциональный каки. Физически, эмоциональный дагы, э? Эми ушул нерсеге эмне себеп болду? Эми көрүүчүлөргө бир маалымдоо болуш үчүн өзүңүз тууралуу диагнозуңузду айтып койсоңуз. Мен диагнозум киши көп диагноз бар, бирок мынкай ашыңан оюн айтып кетейин. Бул гнойный ашкемелик, анан нефрологический жаккан, нерв жаккан. Нерв жаккан дагы. Ал диагноздун аккин өсүнке бибең анкени аябай усунка. Узун. Жакшы. Канча жыл болду бул ооруп жүргөнүңүзгө жалпы? 20 ай болуп калды. Канча? 20 жылдай. 20 жылдан бери ушул абалдасыз. Негизи 20 жылдан бери ушул эле абалдасызбы же бир аз жакшы болуп келатасызбы? Же тескерисинче болуп атабы? Канкай айтсаң, кокайка шүкүр жакшы болуп калдым. Мурункуга караганда анткени мурун больницакан чыга албай, күнүккө капельница, укол, кан куюу, операцияларды өткүмүнга. Анкан караганга ашы үйкөмүн эч кандай температура аябай каку эмес да, абалынчы. Ошого кокайка шүкүр деп акам. Жакшы. Анткени көп жылдан бери больницага жатып, көркүн келбей калгенга аяк кетсе, лучше монкай үйкө болгонун жакшыга. Үйдө болгон эле жакшы, үйдө кенен. Үйдө жардам беришет, э? Ооба. Мектепте окудуңузбу?
Мектепке ооба окуган биринчи класстан 9 класске окудум. Андан кийин окуп албай калдым, кайка эле ден соолук эме жаккан бирок жакшы эле окудум, эч кандай эмем жок. сонун анан жана социалдык тармактардан сизди көрүп калдым, сиз баягы дизайн боюнча дагы башка иштерди кылат турбайсызбы? Ооба, мен үйкө убакыт көп болгон үчүн компьютерку изучать этип, видеомонтаж, фотомонтажды үйрөнүп, самоучка болуп, анан акырынкан өзүңдүн ишиңди эметтенка, идеяңды таап, шоколад жасап, ошо эле кээде видеомонтаж кылып калам, кээде ошондой мындай творческий моментте көбүрөөк болуп калат да. Демек видеомонтаж, фотомонтаж, дизайн да жасайсыз, дизайн, анан шоколад жасайсызбы? Кадимкидей шоколад. Ооба. Шоколаддын сыртын баягы дизайнын, Ооба, образец бар, керек болсо көрсөтүп берем. Жакшы. Могул шоколаддын сыртты дизайны сизге идеяны ким берди? Кандай келип калды ал идея? Бул ачык-эме интернеттен идеясын тапкан, андан кийин өзүм ишке ашырып кеткен да. Түшүнүктүү. Эми сиздин баягы балалык чагыңызга барым келип атат да. Эми балалыгыңыз кандай өттү сиздин оюңуз боюнча? Жакшы өттү, эми анка чурка коюнуп жүргөн башка эмеге окшоп, балкайга окшоп, анан тилекке каршы эме 8 жашынга ооп баштадым, анан эме аларга кошула албай калдым да. Балдарга кошула албай калдыңыз кийин, Акыркы жолу качан ойнодуңуз эле мындай балдарга кошулуп, эсиңиздеби? Акыркы учурка мен шахмат ойноп турам, кечээ бир Акирет деген кошум керек экен, шахмат ойноп. Шахмат боюнча? Ооба. Жакшы. Саламатсыз папа, кандайсыз? Саламатчылык жакшы. Өтүп кеткен айт майрамыңыз менен. Рахмат, баарыбызга бирге болсун. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Уулуңуз канча уул кызыңыз бар негизи? Менин 3 балам бар, 2 уул, 1 кыз. Уулулар өзүнчө турмуш куруп, 3төн 4төн балдар бар. Өзүлөрүнчө турушат, бир эжеси, бир байкеси бар. Бул эң кичинекей. Чолпонбек болсо эң кичүүбүз, эң эркебиз. Аны ушинтип тагдыр эметип коет экен, эркеликтин жайынан баягы кичинекейинде көп ойноп, көп тентек кылып, баягы өзүн өзү эмете албай, регулировка кыла албай, мунун организминде эме бар экен да, чувствительность понижена экен. Болгону 30% чувствительность бар экен. Анан жыгылып кетсе деле, катуу ооруп алса деле, бир жерин күйгүзүп алса деле сезбейт да. Анан кийин уже последствиясын көрөбүз да биз. Анан буту деле ошентип башталды да. Ойноп эле чуркап жүрчү, анан бир күнү келип айтат: "Мама, карачы, кичине температура, ага суук тийди го, дары берип антип анан, мама караңызчы. Менин бутум бирөө чоң, бирөө кичинекей, анан оң бутун көрсөтсө тим эле шишип кетти да. Кой деп больницага алып эле чуркап барсак, больницадагылар диагноз кое албай калышты. Онкологияга жиберишти, Тубинскка жиберишти, онкологиядан операция кылышты. Ошо врачтар көпкө созуп эметип койду да, постоянно ирең кан болгондо коленный чашка эрип кетет экен. Анан коленный чашканы арга жок. Бир 7 жылча эметтик, болбой койду, анан алып салды. Коленный чашканы алгандан кийин 2 сөөк бирикмеги тозок экен. Тем более болду чувствовать этпейт. Болду чувствовать эткен киши болсо, мен могу жерим ооруп кетти, эметпейин дейт. Бул басат кайра эметип отуруп, ошо анан астемилитке айланып кетти. Астемилит болгондо постоянно операция кылганда баягы пораженный участканы сөөктү кырабыз деп тазалай издеп отуруп 15 сантиметр кыскарып кетти бутучу. Курганга алып барып келдик, Елизаров клиникага 3 жолу. 3-чү жолу операция кылышты, 5,5 саат.
ошондо аябай кыскартыптыр бутун, анан тройничный нервный эме доо келтириптир да. Азыр постоянно буту чымырап, ооруп, анан ошо бутуна опора жок да, баса албайт. Кичине бассам эле ооруп кетет деп, эптеп туалетке барат, чай ичкене барат. Ошо көргөн күнү ушу бир комната болуп калды баламдын. Түшүнүктүү. Жалпы 20 жылдан аштыр. 20 жылдан ашты. Эми 20 жылда эмне гана күндөр болду? Ой, айтпагыла, канча жолу реанимацияга жатты. Ар бир операция сайын, бир операция сайын давлениясы түшүп кетет, реанимацияда бир операция сайын плеврит болуп кетет. Бир 4-5 сааттын ичинде 2-3 литр жидкость өпкөсүнө толуп кетет. Постоянно ошо эмеден чыктышпык да, реанимациядан. Врачы да таң калчу. Операция маалында жакшы, операциядан кийин мунуку осложнение кетет депчи. Анан бир ооруп алса адам ооруй берет экен да. Каяктагы жок эменин оорулардын баарын оорду. Васкулит да болду, флегмона да болду, мурдуну вообще дем ала албай калды, аллергич медикаментозный ринитке өтүп кетти. Оозунда свич пайда болду, эмнегедир өзүнчө эле свич болуп, аны уже 2 жолу 3 жолу операция кылышты. Эми Кудайга шүгүр, аягы кичине жери калды. Эми жалпы канча операция болду ошондо? Мындай болжол Операциясы майда чүйдө болуп отуруп 20дан ашып кетти го. 20 болуп калды ошондой. 20 операция. Эми 20 операция үчүн да 20 жолу наркоз сайылды. 20 жолу наркоз. Баягы аябай биз деле уже баягы вампирдей болуп көнүп калдыбыз. Бир жарым саат, 1 сааттык операция болсо, это как положено болуп калды. Баягы сложный 2 саат, 3 саат, 5 саатка чейин кылганда аябай кыйналды балам. Мына Курганга барганда бөтөн эл, бөтөн жер бардык, экөөбүз бардык. Анан 5,5 саат операция кылса, же жаныңда биякта болсо туугандар болот, жаныңда поддержка болот, аякта болсо жалгыз. Анан чыккандан кийин, операциядан чыккандан кийин жанакы чымырап буттар ооруй баштаганда тим эле кыйкырып ыйлачы да бакшы. Менин атым Чолпонбек, Коксоң 2-кюлтемен. Биринчи группа инвалид маштин бар. Көп жолу операция болуп, жаңа врачебный ошибка болгон үчүн тилекке каршы бүгүнкү ампутация кылыш керек болсак, Турцияга барып операцияны жасап, бүгүнкү курайын деген оюн бар. Ашеки училка кишаин сокашокку үйрөнгөн эркекке индивидуальный шоколад сүйөкү менен жасап берген шахматка аябай кешикам. Келечекте Кутай буюрса профессиональный оюнчу болгум керек деген үмүтүм бар. Ардактуу достор, менин колумда турган бул шоколаддын сырты. Бул жерде Назира Айтбекованын сүрөтү турат. Бул шоколад. Ушундай Назира Айтбековадай шоколаддар чыкса жаманбы? Айтайын дегеним, бул дизайнды улуңуз өзү жасаган. Өзү жасап, өзү бүт башынан аягына чейин өзү кылган да, коробкасын баарын эметип. Бул идея каяктан келди сизге? Бир күнү үйгө интернетке карап бакканга ошол чекен чити калды. Анан менка ошол эме менен күйүк баштакенка идея мененчи буну кантип реализовать кетсе болот, кантип сатса болот, маркетинг жакын кандай кылса болот деп анан акырын менен кишинки баштап кеткен болот. Жакшы. Эми көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болушун, бул жакта дагы бир шоколаддын дизайны турат. Бул жакта ким десеңиздер, бул айым аты ким? Бул Сабина Кемеялиева болот.
макарон аялавка кекен иштелет макаронсылар чыгарган айым тааныйбыз. ооба. Бул жакта өзгөчө Сабина айымга да ушундай шоколаддардын дизайнын чыгарат экен. Өзгөчө сонун. Андан сырткары бул жакта дагы бир дизайн өзгөчө айым бул. Ар дайым кыргызыбызда көптөгөн колдоону чогултуп, көптөгөн жардамдарды берген Ассол Молдохматова. Эчекебиздин да өзгөчө дизайн чыгарыптыр. Сонун. Андан сырткары бул жакта Адилет Ногойбаев менен Гүлзина Куттубекова айымдын экөөнүн өзгөчө шоколаты мынакей. Сонун дизайн. Негизи бул инсандар менен байланыштырасызбы мындай? Не киши мен байланышканга аракет кылганга бирок тилекке каршы Жооп беришпейт. ооба жооп бербей койку. Жооп бербей койду эч кимис, Эми бул жер Жоқ, эме ашой молкок мака эче кяркан бекен мака эки килмуң анкан кийин башкалар менен байланыша албай койкум. бул Сабина Темиралиева макаронсу чыгарган айымдын дагы бул өзгөчө дизайн бул дагы. Ооба. Бул белек салганга ыңгайлуу окшойт. Макаронсу батат. Ооба, кофе, чай. Кофе, чайга. Ошону эсете. Сабина, бул дизайнды көрсөңүз, ушундай дизайн менен жасап чыгарсаңыз аябай сонун болчудай. Андан кийинки кайра эле Назира Жетигенова. Бирок анын арасынан бул Назира Жетигенова эмес, Назира Айтбекова айымдын дизайны мага өзгөчө жакты. Өзгөчө айым жаркылдак шоколаддарды салып сатса болот экен. Сон. Мындан сырткары фотомонтаж, видео жасайт, өзү отуруп алып элдерге жасап берет. Кээ бирөө суранып келсе жасап берип коет. Отуруп алып. Ошол сидячий работада муну укучу. Анан багыш балам эмне көргөн күнү эле ушу кровать, компьютер мен. Анан өзү деле багыш кээ бирде деградация болуп кетет, кээ бирде нервный стресс болот. Эми анын баары оорунун кесепети болуп атат. Анан өзүнүн тилеги ушу айыгып кетип мен кыргыз элиме жардам берип иштейт элем дейт. Эмне жардам кылайын деген оюңуз бар эле кыргыз элибизге? Эми Мындай өзүңүздүн мындай максатыңыз барбы, мындай кыялыңыз? Эми ашеке биринчи учурка менен фокусум монкай сөз бар экенка эки коомку куккарайын десең, сен биринчи өзүңкү куккар кетчи. Ошо биринчиден өзүңкүн ден соолугуңду оңкоп, андан кийин иштеп баштайын деген ниетим бар. Анан акырынкы менен буркума куруп, мен каки эйке өзүңкүн колуман келген кырка мененки кырып берейин деген чын жүрөктөн ниетим бар. Жакшы. Жалпы канча сумма керек апа? Азыр жалпы канча эсептелинди негизи? Жалпы биз предварительно эсептеген боюнча $67,000 болчу. Анан Кудайга шүгүр кичине могу ороз айында чогулуп бир 9,000дей болуп калды, 8-9,000. Анан калганын азыр атасы эмете тияк бияк анан дагы бир туугандар жардам беребиз деди. Анан көрөбүз да. Биринчи этап бул 3 жолу барат экенбиз операцияга. Анан биринчисине хотя бы 30,000 чогулуп калса кете берсек болот экен, потому что 30,000 чогулгандан кийин биринчи операцияны кылгандан кийин 2 ай ошол жакта под наблюдением болот экенбиз. Анан үйгө жиберет экен бир 6 ай. 6 айдан кийин кайра барып, кайра протез салат экен. Анан ошо протез салгандан кийин же кичине эс алдырабы, же сразу эметеби, бедросу да жок да мунуку. Бедросу чыгып кеткен. Ошону жасайт экен, аяка эме салабыз дейт. Протез. Жакшы. Демек 30,000 топтоло турган болсо, баштасаңыздар болот операцияны. Эми ардактуу көрүүчүлөр, көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушул өзгөчө мырзаларды, айымдардын дизайнында турган адамдарды биз ушул жардамга чакырып, Назира менен Сабина айымды да чакыра турган болсок, биз бул мырзага, бул өзүнүн ниеттерин кыргыз элибизге жардам берүүгө, жакшы койгон максаттарын ишке ашырууга бир өтө чоң салым кошот элек. Балким элибизге ушундай шоколаддар чыгарып сатып
ушул жардам катары колдонсок болот акчасын, жакшы. Уулуңуздун өзүңүз деле кыялданасыз, эгерде ушундай абалга түшпөгөндө кандай бала болот эле деп ойлойсуз? Бул абалга түшпөгөндө аябай кыйын бала болмокпучу. Пробивной бирдемени цель койсо ошого жетет да. Жанталашып, например, кээ бир балдар например, институт бүтүшөт, эл аралап жүрөт. Ошолордун деңгээлинен өйдөрөөк да баламдын деңгээли. Анан мен ойлойм, окумуш кыйын бала болмок. Кыйын эметип, элге жарактуу эме болот да. Жарап, көп жакшылыктарга жетмек да. Жакшы, эми ага да жетебиз буюрса, элдин колдоосу менен баарыбыз жардам беребиз. Досторуңуз барбы азыр? Кокайка шики, Кёко бийке окуу кеткен классика шкален бар. Ошолор катташып турасыздар. Келип турушабы кээде? Мурун көп кейтси, ашы болсо алардын өскөнүн бала чакалары, жумуштары, өзүнүн оокаты менен бошобой кей албай как байланышып Турушат, байланышып турушат. Жакшы. Эми бул дагы бир Кудайдын берген сыноосу да. Баягы сыноону дагы Кудай Таалам көтөрө албаган адамга бербейт экен да. Негизичи. Ушул нерсени жеңип өтүшүбүз керек. Биз сиздерге дем күч болуп, сиздер бизге дем күч болуп дейли. Анан уулуңуз буюрса жакшы болуп кетсе, буюрса операциясы жакшы болуп, анан бир баш коштурсакпы деген оюңуз барбы, мындай ниетиңиз? Ал оюбуз бар. Атасы такайлы айтат, балам эмне болсо да үйлөнчү деп. Даже кээ бирде кыздарды көрүп калып тамашалайт. Мен балама чыксаң, мен сага үйүмдү да берем, машинемди да берем. Өзүм да малай болуп берем депчи. Үйлөнсө кана жакшы болот эле да. Өзүнө да кичине эме болот эле. Экинчи түгөй болуп, мама деп мени карабай калат беле. Азыр көргөн күнү эле мама да. Көзүн ачты эле мама. Анан кечке чейин мама, өзү эмете албагандан кийин мама тигинимди алып бер, мама мунуңузду кылып бериңиз. Анан момун телекпи депчи. Бала кыялы калбай атат го, бирок үйлөнсө жакшы болот эле. Жакшы. Негизи сизге кандай айымдар жагат, кандай кыздар жагат? Некисинен бул кеңке оюңой этмен. Бүйөк кукай буйса букума куруп башкасам, ошонко бул силокко киок бей алам деп ойлойм. Бош убактарда мисалы бул компьютериңиз ушул жакта? Ушул эле комнатада отурасыз. Кээде сыртка чыгып, сейилдеген учурлар болобу? Алып чыгып турасыздарбы? Ошо биз алып чыгабыз, бирок өзү чыкпай атат да. Кийинки кезде мама кичине бассам эле бутум ооруп кетет, баса албай калатам депчи. Анан эшиктин астына чыгат кичине, анан кайра кирет. Анан эме болуп азыр последнее время элге чыккандан да эметип калды да өзүчү. Баары эле карап мени байкуш дейт, анан тиги дейт. Мен андай байкуш болгум келбейт, мен айыгышым керек, анан элге аралап чыгышым керек дейт да. Ошо уже какой-то эме болуп калат да, муну кардан эмелерчи. Мени элдер эмнеге басып жүрөт, мен баса албайм депчи. Ошо позицияга түшүп алды азырчы. Апам туура эле айтып атабы? Эми ошол позицияда жүргөнүңүз туура деп ойлойсузбу өзүңүз? Мен акшаңарыны жаккан бул кыйын экен. Кыйын. Бирок бул эмеңике акын тек менен кеңем деп ойлоп баккам. Бирок сиз антип ойлобошуңуз керек, чынындачы. Эч ким андай басым жасап, эми ар кимдин башында ар кандай тагдыры да апа, негизичи, туурабы? Сизге элдер көрүп дем күч алыш керек, тескерисинчечи. Сиз башкаларга сабак болсоңуз деле болот да, мисалы ушундай пайдалуу жагы бар. Мен биякка өзүңкүн кошумчаңки айка кетсең, некисинен бул оору менен эмнеге күрөшүп кирен кеңе башыңки кээке салып койбойчу. Анткени бүк коомчулукка аракет кылаккам, өзүң эме үлгү какары болуп бериңкечи. Анткени
мен аябай көп күйгөнкө кээ балка армияга барып ашыны калканга барып киекке каршы кеңекке бирөө менен ушуп кетсе 5-10 жыл кипеш жака болуп арбитраларын чыгара албай эмоциональный моральный жактан өспөйм наоборот ошо бойкон калканга барып ошолордун балки эмеке үйкү болуп бейкинке аракке кырып атканга ошол үчүн мен букума куруп чоңоюп эме компаниям болобу же башка нерсе болобу ошону өскөзгү кетсин деген үмүтүм бар да ниети менен кошо. Жакшы. Эң сонун үмүт экен. Башка коомчулугубузга баягы өзүңүздү көрсөтүп, мындай үлгү катары эми көп да негизи мындай адамдарчы. Алар дагы чөгүп кетпей, ар дайым алдыга умтулуп, үмүт үзбөш керек. Эң негизгиси. Артыңыздарда эл турат, элден айланалы. Мисалы, ушундай учурларда баягы психологко кайрылган күндөр болгон окшойт. Бул жакты мен жооп берип коеюн лучше эсиңе эме негизи психологический эмоциональный жактайки мен өзүм жеңкени кура көрүн анткени эркек болгондон кийин эркек ар бир эмекен сиңокон өзгө болгонго аракке кылыш керек жана депрессияга бирдеңкеге чөкүп кетпейчи. Ошол үчүн көбүнчө моменттеги өзүм проработка кылып иштегенге аракет кылам. Бирок кээде психолог эже бар, ошого суроом болсо ошо менен мындай кош какары мамилеге сүйлөшүп көрабызга. Неофициально деп койсом болот да. Жакшы. Демек, социалдык тармактан мисалда сиз Кыргызстанда бүт жаңылыктарды карап турасыз, байкап. Жаңылыктарды карабайм, ошо көбүнчө китеп окуганга аракет кылам, мындай өнүкүп өскөнгө аракет кылам. Жаңылыктар менин энергиямды алып коет экен, анткени азыркы учурда аябай көп жаман нерсе болуп кетти, ошолорду көргүм келбей калат да, кыйын болуп. Демек, социалдык тармактагы жаңылыктар окуганда жаман жаңылыктар дагы адамдын энергиясын алат экен демек, Жакшы. Акыркы кайсы китепти окуп атасыз? Маргулан Шешенбаев деген коучки Ленин наставник бар, казахстанский миллионер болчу, ол өз учурунда. Ошонун миссия выполнима деген китебин окуп аткам. Жакшы. Бул жакта артыңызда турган китептер окулган китептер окшойт. Ооба, ошол китептер. Анан китептер мындай да, эме берешен жаныбарда алат китепти, окуйт. Өзү окуп бүткөндөн кийин келсе, например, любой көңүлүнө жаккан кишиге берет. Муну сиз да окуп коюңузчу деп таратып берет. Китептерин алып калбайт. Ал өзү окуп, уже бирдемени билгенден кийин ал китепти андан ары элге берет да. Анан же болбосо Чолпонбек чогултса уже том эмелери чогулуп калмак китептерчи. Бу андай жок. Бүт өзүнүкүн болгонун, өзү билгенди дагы элге бергиси келет да. Ошентип элге таратат. Кечөөкү балага да бердиңби? Кечөө келген балага да берди, баарына берет. Атасына берет, мага берет, андан кийин келген элге берет. Ушу келип сүйлөшүп отуруп жакшы эметкен эмелерди анан өзү байкайт болуш керек. Могу ошо кийин алып кетет, тигинтет депчи, анан берет ошакачы. Өзү алып калбайт. Демек, билимиңизди тең бөлүшкүңүз келет турбайбы? Ооба. Элге, Ооба, албетте. Билимимди тең бөлүшкүм келет десеңиз, мен бир айымды эстеп кеттим. Кытайлык кыргыз айым ушинтип эле мен өзүмдө болгон нерсени, билимимди тең бөлүшкүм келет депчи. Бул өзүнүн окуган китеп, бул китеп берүү, бул өтө чоң нерсе да. Кээ бирки акча, ушундай материалдык жакка караганда китеп менен бул өзгөчө багындырса болот адамдычы. Негизи бул китепти белекке берүү кандай деп ойлойсуз? Мындай орду. Эми белекке бейкенге көп эме мындай ишке ашпай
калган эме окубай койгонго көп болот экенка кишиек анткени аба бекей абаккакка ошо эң эсеги өзгө сакып алса биекка ал эме акча үчүн 1000 сом 2000 сом үчүн өзүнүн убактысын колокку киштекен ошонгой өзгө сакып алып окуган эме мынкай баалуураак жакшыраак болот экенка ошол үчүн ошону сездиңиз. ооба Демек китепти белекке берсеңиз бирөөгө, ал окуй деле коюшу мүмкүн. ооба Ал киши өз убактысын кетирип, акчага сатып алып ала турган болсо китепти окуйт, Ооба. мындай күйүп. ооба Жакшы, сонун кеңеш болду көрүүчүлөрүбүзгө. Ардактуу көрүүчүлөр, кимде ким китеп окуйт элем десеңиздер, өзүңүздөр убакытты бөлүп туруп, барып акчаңыздарды кетирип сатып алсаңыздар, мына ошондо китеп окуу барктуураак болот экен. Үйүңүздөрдө кесип боюнча ата энеңиз сиздер кайсы кесипте иштедиңиздер? Мен негизи эме швейныйды да бүткөм, экономфакты да бүткөм. Атабыз да экономист. Бирок атабыз жаш күнүндө мени бүтүптүр Куринкеевди хореографияны бийчи, анан өзүнө баягы илгерки эмеге жараша театрда иштеди көбүнчөчү, менеджер болуп, организатор болуп, зам болуп, театр тармагында көп иштеди. Улуңуз кимди тартып калды деп ойлойсуз? Сиздиби же атасынбы? Атасын тартса керек. Атасын ушундай демилгеси күчтүү да, аябайчы. Кылам деди, кылат, чуркап жүрүп. Уулубуз да ушундай кылам дегенин кылат, жанталашып. Бул жакшы болсо эле бүт нерсени кылып кетет болуш керек. Жакшы. Эми ардактуу көрүүчүлөрдөн биз элибизден жардам сурайбыз. Негизи бул оңой акча эмес, $67,000 эсептегендер боюнча. Бул акча кээ бир үй бүлөлөр үчүн жөн эле оңой эле акча болушу мүмкүн. Ал эми бизге окшогондорго өтө чоң акча. Анан көп түкүрсө көл болот дейт ардактуу көрүүчүлөр. Ушул уулубуздун, ушул агамдын бутуна туруп кетишине, алдыдагы ойлогон максаттарына жетишине биз кыргыз элибиз артында туруп жардам бере турган болсок, сөзсүз түрдө бутка турат дагы алдында ойлогону максатына жетип кыргыз элибизге бир чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Ошондуктан барыңыздарды жардам берүүгө чакырабыз. Анан негизи азыркы адамдар кайда барат деп ойлойсуз? Мындай өзүңүздүн оюңуз боюнча кээде анализ дейсизби? Кыргызстандагы эркектер кандай болуп калды, кыздар кандай болуп калды деп ойлойсуз? негизи мен психологияга жаккан жакшы бийик калкин деп айтсам болот. Кукайка шүкү убакыт өткөн сайын жакшы жакка барабыз деп ойлойм. Жакшы жака, китеп окугандар көбөйө турган болсо, буюрса андан да жакшы болот дейбизби? Ооба. Эмне үчүн китеп окушубуз керек биз? Ар бир киши экей киши деген камак ичпей койсо ач какан өлүп калатка. Кати ошондой сыяктуу камак сурайт бул информация, обучение ошондой сыяктуу камак болуп эсептелинет мен үчүнчү. Ошол үчүн мени ишке курсак биз бакее өсүп өркүндөп кетебиз деген ошондой көз карашым бар менин. Эң туура. Биз курсагыбыз ачка болгондо тамак жеген сыяктуу эле мээбизде акча болот экен дедим го. Ачка болот экен, Ооба. Демек мээни да тойгозуп туруш керек. Үйдө китеп окуйсузбу сиз? Мен азыр окубай калдым, мен көзүм көрбөй калды азырчы. Анан ачык мен бир аз окуйм, мындай окубайман. Жакшы. Күнүнө канча убакыт окуйсуз? Канча убакыт бөлөсүз? Колуман келишинче убакыт бөлөм 1-2-3 саат. 1-2-3 саатка чейин. Азыркы чын айта турган болсок, адамдар 10 мүнөт окушка да аябай кыйын болуп калган да. Мында 10 мүнөт окуш деле кыйын негизичи. Анан бир кеңеш сурайын. Мисалы, мен башында китеп окуп жүргөндө бир 5 бет окуганда эле тачап кетем да. Анан могу китеп окууга кандай көнсө болот?
бул нерсе оңой кечирүүчү нерсе экен. Экинчи ар бир киши өзүнүн жашоосуна максат койсо, ошол жакка фокус болсо, ошол нерсе өкүнкө өсүп баштайт экен. Например, ошол эле любой бак болобу, эме болобу, суу куйсаң өсөт, суу куйбай карабай койсоң өлүп калат баккайчы. Ошонкой эле нерсе болуп калат. Ар бир киши кайсы жакка интерес кылса, ошол жаккаки китептерди окуса жакшы болот. Например, финансовая грамотность үйрөнүш керек ар бир киши, психологияны билиш керек. Жакшы, эң сонун жооп болду. Биз коомчулукка да бир пайдасы тиет деген ишенимдебиз. Кимде ким китепти баштай албай жүргөн болсо, окуудан тажап баштаган болсо, мына ушул мырзаны уксаңыздар болот кеп кеңештерин. Эң негизгиси сизге рахмат апа. Ушундай баланы өстүрүп, чоңойтуп, бул сиздин психологуңуз мага аябай гана жакты. Негизи дагы бир сунуш кеңешим бар. Психолог болуп да иштесе болот экен. Уулуңуз, болот. Психологияны аябай элге внушать этип жакшы түшүндүрүп берет да. Мондай алыш керек. Силер эмне үчүн көчөкү күн менен жашайсыңар депчи. Обычно мени да ошентип турат да. Кандай унуткам бир сөзүн, ошону потребительский бир эмеңерди токтоткула. Силер деген өзүңөр өнүгүшүңөр керек да. Мен айтам да, бала мен пенсиядамын, карыдым, болду. Мен эмне кыла алмак элем десем, айтат: мама, сиз кандай кишисиз? Мына Америкада 90-догу чыккан кемпирлер студент болуп жүрөт окуп. Сиз эмнеге мынтесиз? Сиз окушуңуз керек, сиз жылышыңыз керек депчи. Мага даже үйрөтөт да отуруп алып. Жакшы. Эми бир акыркы сөз айтайын. Сизге эркин микрофон берейин. Анан бир элибизге бир кайрылууңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо айтып алсаңыз болот. Биринчиден ар бир жалпы кыргыз эмес, экинчи жалпы биздин элибизге планета Земляга рахматын айтып экен. Анткени башка өлкөлөрдөн мени көрүп подкастка кирип жатканда сөз менен деле болсо Инстаграм баракчама классикалык керектерин айтып комментарий жазгандар бар. Ошол эле малга финансовый жаккангаки жарган бергенге аябай колкуран. Например, 2 сомдон баштап 15 000 сомго чейин жарган берген кишилер болот. Анан ар бир кишиге өзүнүн рахматын айтып экен. Андан кийин кеңешим болсо, кеңепте эле куркайга ишенип, өзүңөргө кийинсеңер, бул жашоо оңой нерсе деп ойлойм. Балки букка куруп өзүнүн максатына жетип кетсе болот деп. Буюрса. Эң негизи Кудайга ишениш керек. Ал көп болбойт экенка. Негизи бул илим жакты дагы бир изилденген окшойсуз. Колуман келишинче балки жакка иши кеткенге аракет кылып аткан, солнечный системаны, Великий Океанды, бүт жакты. Анан акырын-акырынкап маралды жаккан чоңоюп аткан деп ойлойм. Жакшы. Моралдык жактан дагы бул религияда чоң жардам берет бекенби? Негизинде. Ооба. Биринчиден вера керек, ар бир киши өзүнө ишениш керек. Аңкай нерсе жок болсо кыйын болуп калат. Демек, ал дагы бир өзүнүн чоң жардам берип, негизи Кудайга ишенишибиз керек. Бардыгы Кудайдын колунда. Кудай таалам каалай турган болсо болот. Бирок биз дуа кылабыз. Буюрса, элибиздин жардамыбыз менен себепкер болуп, уулуңуздун бутка туруп кетишине чоң себепкер бололу деген үмүттө келдик биз дагы.
Сізден дагы Кудай таалам ыраазы болсун. Буюрса юбилейлик бакыт каалайбыз сизге дагы. Сизге да бир эркин микрофон берели. Эмне дейин, ошо баламның кыйналса эненин жүрөгү өзгөчө экен да. Ушунун кыйналганын баарын көрүп, мен кээ бирде өзүм нааразы болуп кетем да, эмне үчүн ушундай болуп атат менин баламда депчи. Анан кайра өзүмө каниет кылам. Эми бул Кудай көтөрө ала турган кишиге ушундай сыноолорду берет экен. Ушул сыноонун баарынан өтүп, Кудай буйрса балам жакшы болуп кетсе, могу кыйналган жылдарыбыз, күндөрүбүз бир мүнөттөй болбой калат эле. Ошону үмүттөнөм да мен. Жакшы. Эми баягы биз кээ бирки көйгөйлөрдү көрүп ушундай эме болобуз да мындай. Ыраазы эмеспиз да бизчи. Элдер жашап жүрөт ушундай. Коопчулуктан биз Кудайга шүгүр дешибиз керек ар бир нерсегечи. Сиздерди көрүп биз сабак алабыз. Ар дайым бар болуңуздар. Ошо биздин көрсөтүүбүз ушу менен аяктады. Буюрса сиздер менен дагы жолугабыз. Анан мен ушул айымдарга кайрылып кетет элем. Назира Айтбекова, Сабина айым бул жакта өзгөчө шоколаддар, дизайндар жасаптыр. Келип көрүп алып кетсеңиздер да болот. Сиздерге чоң идея. Анан бул жакта Адилет Ногойбаев, Гүлзина Куттубекова деген мырза айымдын дагы сүрөтүн, Асөл Молдохматованын сүрөтү жүрөт. Бул өзгөчө шоколаддардын дизайн жасаган өзгөчө талант десем де болот. Мындай үйдө дене бою бүт соо адамдар, жөнү жаткан адамдар бар да. Мына ушул мырзадан чоң сабак алса болот. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилик болсун. Сизге да чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз, буйруса биз муну жеңебиз жок, Рахмат. Менин атым Чолпонбек, Коксон 2-күүтүмүн. Биринчи группа инвалидтин аштын бар. Көп жолу операция болуп, жаңа врачебный ошибка болгон үчүн тилекке каршы бүгүнкү ампутация кырсек болсак Турцияга барып операцияны жасатып бүгүнкү курайын деген оюм бар. Ашеки учурга дизайн фотошопку үйрөнгөн эркекке индивидуальный шоколад сүрөтү менен жасап берген. Шахматка аябай кесикам келечекте Кудай буйрса профессиональный оюнчу болгум керек деген үмүтүм бар.